Саламатсызбы, Элмира эже. Бүгүнкү ушул иш-чараңыздар тууралуу өзүңүз кенен маалымат берип өтсөңүз. Саламатчылык. Бүгүн биз ушул көп жылдан бери күтүп аткан Баткен коомунун уставын алып, Министерство юстициядан одобрение кылып, закондуу түрдө Ысык көл, Нарын жана ошондой эле Баткен коому болуп түзүлдүк. Азыр эми жалпы 7 область болсо, ошолордун калгандары дагы закондуу түрдө болсун деп тапшырышкан документтерин. Ошонун ичинен 3-чү болуп бизде одобрение кылышты. Бүгүн ошону кичине мындай элдин алдында эме кылып коелу деп, жүзүн ачык кылып жарыялап коелу деп кичине ушул активдүү лидерлер, активисттер ошолор менен чогуу бирликте өткөрүп атабыз. Ошол эми булар эмне болгон күндө дагы бул күн өтө мындай жеңил келген жок, өтө кыйынчылык менен түзүлдү. Эми 2,5 жыл почти ошол коомго арнадым. Буюрса, мына эми закондуу коом болуп калышты. Эми мындан бияка татыктуу лидерлерди өстүрүп чыгып, ошолорго кандай деңгээлде башка коомдор менен жарышып, жогорку деңгээлдерге жетишет деген үмүттөбүз. Биринчи кадам болду. Эми бул закондуу түрдө болгондон кийин бардык тармактан эгер печать керек болобу, устав керек болобу, документалдуу түрдө грамоталар берилеби же ушул кандай түрдө закондуу түрдө керек боло турган болсо коомго кайрылып, Баткен областынын жарандары муну менен иш кылса болот. Бул өтө жакшы ийгилик деп ойлойм. Мындан бияка баткендиктерге мен ийгилик каалайм. Дайыма кайсы жерде жүрбөсүн жүзү жарык болуп, ойлогон максаттарына жетип, ушул бүтүн жерде, бүтүн элде жүрөбүз. Дайыма ар тараптан ийгиликтүү болуп, ийгиликтерге жетишип жүрө беришсин. Коомуңуздарда азыр канча мүчө бар жалпысынан? Ушул күнгө чейин 200дөн ашык мүчө бар. 2,5 жыл аралыгында орчундуу жасаган маанилүү иштериңизди эсептеп өтсөңүз. 2,5 жылдын ичинде биз ошол коом ичинде ар түрдүү иштер болуп атты. Мисалы үчүн Баткен областы биздин республикадагы башка областьтарга салыштырмалуу жайгашкан территориясы боюнча дагы өтө орчундуу область болуп эсептелинет. Биздин областта жылына калп айтпасам өтө мындай 1 жылдын ичинде эле 5-6 жолу мындай проблемалар болуп турат. Ошол проблемаларда дагы биздин чет мамлекет менен чектеш болгон райондордо дайыма ушул Лейлек районунан, Кадамжай районунан, Баткен районунан чектеш болгон коомдор бар. Ошолор ич-ара жардамдарын көрсөтүп атышты. Ал именно Баткен биримдиги ошол жалпы акчаларды жыюуда, аларды бириктирип, жанагындай коомчулук менен биргеликте кат жолдоодо бийликке, анан средства массовой информации деп коет, ошол тарап кайрылууларды кылып келдик 3 жылдан бери. Анан мына 2020 жылы дагы өтө бизге оор жылдардын бири болду. Ошол убакта дагы Баткен эли башка областьтарга салыштырмалуу өтө көп, Москвада өтө көп, башка областьтарга салыштырмалуу сабагы мындай количествосы жагынан, себеби Москвага биринчи келген мигранттар ошол баткендиктер болуп эсептелинет. Ошон үчүн мен Баткен эли менен сыймыктанчу нерсе биринчи түзүлгөн коомдордон биринчиден, анан экинчиден ыйман жагынан күчтүү, бири-бириге ынтымактуу, ошол тарабынан үлгүлүү болуп жүрө беришсин. Мен дайыма жердештериме ийгилик каалайм. Кайсы жерде болсо ушул зоболосу бийик болуп, дос душмандын алдында дайыма алдыңкы коомдордон болушуна тилектешмин. Рахмат чоң. Эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, анан биз суроо берсек сизге. Мен Акматов Толкунбай Усанович, Москвадагы Ноокат коомунун жетекчиси болом. Бүгүн мына Баткен коомунун бир иш-чарасында, майрамдык кечесинде отурасыздар. Ушул Баткен коому менен кандай кызматташып келатасыздар ушул күнгө чейин? Москвадагы бүгүн Баткен коому официалдуу түрдө документ алыптыр. Бул Кыргызстандагы областтардын ичинде 3-чү болуп атат азыр. Эми Кудайга шүгүр, биз көптөн бери эле бул Элмира Айым мурда МАП деген эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти болуп жүрдү.
көп ишкерликти, коомдук баягы кайрымдуулук иштерди көп кылып жүрдү, ошону тааныйбыз. Бул ушул Баткен коомунун түптөрүшүнө ушул эжекебиздин салымы өтө көп. Мындайча айтканда, нолдон баштап ушуну түптөдү. Эми бүгүн куттуктайбыз ошо баткендик туугандарыбызды. Молодцы, ушинтип официалдуу документ алып, бүгүн түптөлүп официалдуу коом болгонуна. Рахмат жок. Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına bugün öte kullanışlı gün bolup Batkenlikler üçün Batkendin mındaç etkende bulgan gününü belirli atağız. Oşundan faydalanıp bari Batkendiklerdi. Bugünkü Batken birimliği kovumunun tüzülgöndüğü jana ofisialдуу түрдө мөр алып, ofisialдуу коом болгону менен куттуктаймын. Ошол күндөн пайдаланып баары Баткен элине, Кыргыз элине ден соолук, узун өмүр каалаймын. Тынчтык, аманчылык каалаймын. Аллахым жаман апаттардан, жамандыктардан сактасын. Элибизде дайым тынчтык болсун, элибиз ынтымак биримдикте болсун. Баткен элиме болсо дайыма ийгиликти каалаймын. Акжол Баткен. Мен Мараз Кубакбар Жаныбекович, мурунку Үскөл ынтымак коомунун төрагасы, азыр ардактуу төрагасымын, азыр ишкерлер эл аралык ассоциациясынын председателимин. Бүгүн ушундай кечеде отурганыма мен абдан кубанычтамын. Анткени бүгүнкү күнгө мындай биздин жаныбызда чогуу насиптеш, тилектеш биздин бир тууган эжебиз Элмира Маликовна канча жылдан бери эмгектенип, өзүнүн жамааты менен аракет кылып, мына бүгүн расмий түрдө Баткен ынтымагынын документин алып, колуна тийип, Кудай буйрса мына бүгүн жакшы бир кеч өткөрүп атат. Бул дагы оңой турган жок. 2,5 жылдын ичинде ар кандай сөздөр болот экен, коомчулуктун ичинде ар кандай ойлор болот экен, ар кимдин пикири ар кандай болот экен. Бирок ошого карабастан бүгүнкү жеңишке ушу Элмира Маликовнанын салымы чоң деп мен өзүмдүн жеке оюм менен айта алам. Эмнеге бүгүн машина менен келат Элмира эже бул жерге чакырып, анан Элмира эже айтып атпайбы магачы, мен Баткендик эркек болгондо экөөбүз көп согушмакпыз депчи. Анан мен айтып атам, Элмира эже сиз аял болгон үчүн ушинтип кичине согуп калды, бирок эркек болгондо может башкачараак эртерээк кылмакпызбы депчи. Мен эмнени айтмакчымын, баягы бир гана ынтымакка эркектер деп өзүбүз алдыга баягы эркек башташ керек деп атпайбызбы? Кээде аял киши дагы ушундай кандайдыр бир оорлуктарды сыртка чыгарбай ичине камтып, аялдын сыфаты ошол эмеспи? А биз эркек кишинин эмоциональбыз да, сыртка чыгарабыз бардык нерсени. Ошо Элмира эже ушунусу менен биз үчүн бийик, дайыма сыйлайбыз. Элмира эженин жамаатына чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Мына бүгүн бул жерде аксакалыбыз дагы аябай жакшы каалоо тилектерди айтып кетти. Каалоо тилектер кабыл болсун. Дагы жакшы каалоо тилектер айтылат болуш керек, Кудай буйрса. Эми бул жерде баягы Баткен ынтымагы, Үскөл ынтымагы, Нарын ынтымагы деп бизде Кыргызстанда 7 область бар эмеспи? Ошонун негизинде бул Кудай буйрса ар бир область ынтымакка келип, расмий түрдө документтерин алып атат. Мунун кийинки шагтары Кудай буйрса Алла Тааланын жардамы менен бир кандайдыр бир кайбыр нерсеси ачылып, Кыргыз элибизге аябай чоң бир жакшы туура системаны алып келет деген ойдобуз. Биздин ар бирөөбүздүн оюбуз, кээ бирөө айтат, Баткен болуп бөлүнүп атасыңар, Үскөл болуп бөлүнүп атасыңар деп. Жок. Биригиш үчүн биринчи ынтымакка келиш керек да. Ынтымак деген ар бир үйдүн өзүнүн ынтымагы болот, ар бир жамааттын өзүнүн ынтымагы болот, ар бир райондун өзүнүн ынтымагы болот, ар бир областтык деңгээлде ушундай ынтымакка келе турган болсок, Кыргызстан ар бир область бириге турган болсо, ошондо Кыргыздын Кудай буйрса азыркы заманбапка кийинки муундарга биздин жакшы бир өзгөчө идеологиябыз чыгабы деген жакшы үмүттөбүз. Бул дагы биздин чоң жеңиш, Кудай буйрса, 7 областтык биримдиктин 3-чү, 4-чү документ алынып атат, Кудай буйрса. 4-чү, 3-чү. Кудай буйрса кырды ачтык деп ойлойм. Азыр дагы Кудай буйрса оштук бир туугандар, жалал абадтык бир туугандар, таластык бир туугандар Кудай буйрса мына азыр алабыз деп атышат. Ушунун баары расмий түрдө областтык деңгээлде документтерин ала турган болсо бир чоң курултай болуп, Кудай буйрса бир чоң иш болот болуш керек ушу Москвада, Московской областта. Баарыбызга ынтымак, ийгилик.